Кара Буура районунун 74 жаштагы жашоочусу Елизавета Зепас жалгыз турат. Уул кыздары үй бүлө куруп Россияга кетишкен. Буга карабастан ал өзүнүн туулуп өскөн айылынан эч кайда кетүүнү каалабайт. Андыктан балдарынын чакыруусуна карабай өз үйүндө жалгыз болсо да өмүр сүрүп келет. Девочки молодцы мне. Сегодня капитальный. И мальчики, и дров нарубили, и, в общем, хорошо помогли. Да никуда я не уеду. Я коренная, родилась я в Бишкеке, в Бишкеке. Потом меня вывезли сюда, в Кировку, а мама местная была. Вот. И все, и так я никуда в жизни отсюда не уеду. Потому что у меня здесь и родители похоронены, и сестренка похоронена, и предки все мои похоронены. Меня устраивает Кыргызстан наш родной. Каарманыбыз чындыгында жалгыз эмес, анткени ал мамлекеттин камкордугуна алынган. Башкача айтканда райондук социалдык коргоо башкармалыгы Елизавета Зепасты өзгөчө камкордукка алышып, бир жумада 2 жолу социалдык кызматкерлер келип, акыбалынан кабар алып, азык-түлүк же көмүр отуну жана башка маселелеринде ар дайым көмөк көрсөтүлүп турат. График боюнча ар бир жалгыз бой апага жумасына 2 жолу келип турабыз. Дагы булардын муктаждыгына жараша жардам көрсөтөбүз. Дары дармектерин жеткирип беребиз убагында. Ооруп калса, мед айымдарды чакырып, ушундай жардам көрсөтөбүз. Тамак ашына, анан кийин отун суусуна айыл аймактын башчысына кайрылып, көмүрдөн, же болбосо мындай жыгач отундардан күзүндө, жазында ушундай карап жардам беребиз. Демөөрчүлөр менен тыгыз байланышта болобуз да, ошолордон дагы буларга жардам. Жарыяланган 1 айлыкта ар бир жаран колунан келген кайрымдуулук жумуштарын кылууга мүмкүнчүлүгү бар. Анткени жаныбызда, көчөбүздө, шаарыбызда жардамга муктаж жарандар кол созуп, жардам күтүп келишет. Бүгүн Токтогул Бабанов атындагы лицейнин окуучулары да чоң эненин үйүнө келишип, балдар чарбагын жыйнап, отунун жарып жардамын көрсөтсө, лицейдин кыздары үйүн жыйнап, болгон жумуштарына кол кабыш көрсөтүштү. Алардын айтымында убагында жаштыгын кызматына арнаган ата-апаларыбыз карыганда коомчулуктун көңүл сыртында калбашы керек деп эсептешет. Жалгыз боюн экен, өзү үй жумуштарын жакшы айткара албайт экен, өзү да 70тен ашык экен жашы. Анан ошо эжеге жардам берип коелу деп биз кыздар, балдар болуп бүгүн келдик. Биз кыздар өзүбүз үйдөн жыйнаштырып, чаңда сүттүк, идиштерди чайкап бердик. Буюрса дагы ушундай мүмкүнчүлүк бизге туш келсе, биз ар дайым жардам берүүгө даярбыз. Биз жардам берип, бүгүн 2 сааттан бери иштеп атканбыз. Ал аябай өзүнүн чоң рахматын айтты. Отунун жардык, анан кийин огородду аябай эле кирдем калыптыр, ошол жерде тырмап. Социалдык адилеттүүлүк күнүнө карата райондун аймагында жашаган калктын аярлуу катмарындагы жарандарга ар бир мекеме ишканаларда жардам берүүлөр, аймактык кеңештерде кайрымдуулук акциялары уюштурулууда. Райондун социалдык өнүгүү башкармалыгында мамлекет тарабынан белгиленген социалдык кепилдиктер, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилген мамлекеттик жөлөк пул, пенсиялык камсыздоо, социалдык жөлөк пул, жеңилдиктер жана башка социалдык кызматтар өз убагында даректүү түрдө ишке ашырылууда. Аталган социалдык кепилдиктердин катарында үйүнө барып социалдык жактан кызмат көрсөтүү жана акысыз кресло-коляска менен ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды камсыздоо кызматтары да көрсөтүлөт. Жардамга муктаж болгон үй бүлөлөргө, жалгыз бой жарандарыбызга, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга дагы да бир жолу ошо 1 айлыктын ичинде жакындан колдоо көрсөтүү жагы тапшырылган. Акцияларды уюштуруп атабыз. Жеке ишкерлер, демөөрчүлөрдү табып ушундай бир өтө жардамга муктаж үй бүлөлөргө жакындан колдоо көрсөтсөкпү деген пландарды койгонбуз. Буюрса мынакей марттын 20-сына чейин 1 айлыктын ичинде ал иштер да жасалат деген ойдобуз. Ар бирибиз коомубуздун аярлуу катмарына жылуу мамилени, жашоосуна болгон үмүттүн шамын жагып, колубуздан келген колдоону көрсөтүү калктын бул катмарындагы адамдар үчүн өтө маанилүү. Мальчики и девочки, большое спасибо. Будьте здоровы. Рахат Бишелиева, Калмурат Мейманбеков, Урмат Догдурбек уулу, Кара Буура району.